Ыйман фонду Король Салман гуманитардык жардам борбору менен биргеликте калктын аярылуу катмары үчүн азык-түлүк жардамын таратууда. Талас облусу боюнча жалпы 435 жардамга муктаж үй бүлөлөр тандалып алынган. Жардам алуучулардын тизмеси Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги тарабынан түзүлгөн. Гуманитардык жардамдын башкы максаты калктын аярылуу жана көп балалуу үй бүлөлөрүн колдоо. Өлкө жетекчилигинин баягы камкордук саясаты бар эмеспи? Аз камсыз болгон үй бүлөлөрдү камкордук саясатынын алкагында биз дагы ошол саясатты колдоо максатында министрлер кабинети жана Ыйман фонду ушундай башка коомдук фонддор менен биргеликте ушундай колдоо максатында жакыр үй бүлөлөрдү колдоо максатында биз дагы таратып атабыз. Бул долбоор өлкө боюнча ишке ашып атат. Кыргызстан боюнча 8100 үй бүлөгө таратылып атат. Азык-түлүктүн негизги курамы күнүмдүк жашоого керектелүүчү азыктардан ун, кумшекер, күрүч, май, чай жана башкалардан турат. Облустун аймактарынан келген жардам алуучулар көрүлүп жаткан камкордуктар үчүн ыраазычылыктарын билдиришти. Тынчык болот. Мындай заманда иштебесең, өзүң акча болсо, алдыга ыраазымын, силерге ыраазымын, алда ыраазы болсун. Рахмат. Бактылуу болгула. 6 баланын энеси болом. 6 балам бар. Мурунда бир жолу алганбыз, аябай сүйүнүп неме кылып алып кеткенбиз. Эми экинчи жолу алып атабыз. Аябай эле чоң жардам мен үчүн. Балдарымды аябай сүйүнүп бир топко чейин эле неме болот бизге жетет. Чоң рахмат, Алла ыраазы болсун баарыңыздарга. Талас облусунда 11 миңден ашуун аз камсыз үй бүлөлөр бар. Алардын ичинен эң негизги колдоого муктаж үй бүлөлөр бүгүн жардам алышууда. Кайрымдуулук фонддор тарабынан бир нече жолу ушундай иш-чаралар уюштурулат. Анан биз социалдык өнүктүрүү башкармалыгында муктаж үй бүлөлөрдүн тизмеси бар да. Ошол жерден кезектүүлүгүнө карап, улам алган үй бүлө кайра ала бербей тургандай кылып, тизмесин дыкат түзүп, кезектүүлүк менен бардыгына жетчүлүк кылып, колдон келишине аракет кылып берип атабыз. Бирок эми бардык негизи аз камсыз үй бүлөлөр саны көп, баарына жетпейт. Кайрымдуулук көрсөтүп аткан фонддорго, азыркы мына бүгүнкү берип аткан Салман фондуна, Ыйман фондуна, Кыргыз Республикасынын президентинин Талас облусундагы кармактуу өкүлүнүн аппаратынын атынан ыраазычылык билдиребиз. Облустагы калктын аярылуу катмарына кайрымдуулук фонддору жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрү тарабынан гуманитардык жардамдар берилип турат. Айжамал Байырбек кызы, Бексултан Рахатбек уулу, Эркинай Жумабекова, Талас шаары.